Чоң нерселерди жашообузга кантип алып келебиз? Бул жерде көрүүчүм жазууда мен чоң нерсени кыялдана албайм деп. 90 сомдук футболканы Темудан заказ кылышым керек эле деп. Бирок аны заказ кылбай койгон экен. Бирок өзүнүн мыслине ошол нерсени киргизген экен. Анан кайын сиңдиси Австралиядан алып келген экен. Айтып атат да, масштабный нерсени ойлонуш керек экен деп. Ооба. Эми мындай да, буга чейин кичинекей эле нерсени мээбизге 100 000 сомдо эле батырып жүргөн болсок, анан эртеси күнү эле давай миллион десек, ал нерсе мээге батпайт да. Аны машыктырыш керек. Мисалы, сиздин кирешеңиз 100 000 сом болуп аткан болсо, менин кирешем 200 000. Кантип ошол 200 000ге кирешемди көтөрө алам деп ойлоносуз. То есть любой бар нерсеңизди эки эле. TikTok'тогу просмотрларыңыз 1000 болуп аткан болсо, мен 2000 просмотрга кантип жеткирем. Сиз TikTok'ко бир күндө 1 ролик киргизсеңиз, 2 роликти кантип киргизем деп. Анткени күнүнө 2ден 3төн ролик киргизсеңиз, сиз тез подписчик топтойсуз. TikTok именно масштабтуу бизнес алып барганга, масштабка чыкканга эң күчтүү инструмент. Колуңдагы бекер жаткан инструмент. Мисалы, менде ушундай болду. Аябай саякатка баргым келип атат. Буга чейин 2,5 мың евролук саякаттарга барып жүргөм. Самый потологу ошол эле. Анан Дубайга баргым келип атат. Мен каалаган отельге барып эс алуу. Ошол мен каалаган отельге эс алыш үчүн 2-3 ночтугу 1,5 миллион сом болуп атат да. Кантсем деп өзүмө уруксат бере албай коркуп атам. Бирок мен эсептеп атам да, буга чейин 2,5 мың евролук саякаттарга барып жүрбөдүм беле. Ошону эле давай 2ге көбөйтөбүз деп. Ошого жараша план койдум и планымды ишке ашырып баштадым. Бирок коюлган планым мен койгон срокко ишке ашпады. Анан бизде часто ушундай болот да, ишке ашпай калса, болбойт экен деп таштап койдум. Бир жолу кылдым, ишке ашпады, бирок экинчи планымды убакытын жылдырдым да, ошол 2ге жасадым. Ошол моментке келгенде менин колумда 1,5 миллион эмес, 2 миллион акча болуп атат да. Көрдүңүзбү? Биринчи бардык нерсеңизди 2 көбөйтөсүз. Срок коесуз, ал срогуна ишке ашпай аткан болсо, кийинки срокту жылдырасыз. Ошентип мен экинчи срокко жасадым, бардым, ашыгы менен алдым. Негизи Аллахым биз каалаган нерсени ашыгы менен берет. Просто ошол экини уруксаат берип, болуп аткан, азыр болуп аткан нерсеге салып, анан системно жасай бериш керек, эмгек кыла бериш керек. Ошол эмгек кылып атканда сөзсүз Instagram, TikTok'ко личный брендингди кошо алып чык, сатуучу роликтерди тарт, масштабка чык.